وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Biz bir gana Allah Taala'nı ululaybız, andan bizdin künölөрдү кечирүүсүн сурайбыз. Жана андан жардам сурап, жалынып жалбарабыз. Напси каалообуздун жамандыгынан жана жаман иштерди жасап коюудан андан коргоо сурайбыз. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, жана Мухаммад анын элчиси, пендеси деп күбөлүк беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу биздин диний багыттагы программабыздын коноктору, сиздер менен биз өткөн жолугушуубузда бактылуулуктун ачкычы болгон Куран жана бизге ырайым катары жиберилген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тууралуу сөз кылган элек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу бул сүннөт деп аталат. Ким Куран осуяттарын жана сүннөттү бекем карманып амал кылса, анда анын колунда чыныгы бактылуулуктун ачкычы бар экен. Ар бир ачкычтын тиштери бар болгондой, бактылуулук ачкычтарынын да тиштери бар. Бул Аллах Тааланын пенделерге буйрган, тыйган буйруктары, уада келишим, осуяттары. Бүгүнкү программабызда ошол осуят, уада келишимдердин бири тууралуу сөз кылабыз. Бул салам тууралуу. Эмне үчүн биз саламдан баштадык? Анткени биздин сүйүктүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага хижрат кылган кезде Мадинанын жашоочуларына кылган эң биринчи осуят насааты алар өз ара ортолорунда бири-бирине тынчтык каалап саламды жайуу экени болгон. Меккенин эли Пайгамбарыбызга жана аны менен кошо Аллахтын бир экенине ыйман келтирген кишилерге каттуу азап беришкен эле. Курайш капырлары адамдардын жаратуучусу болгон Аллах Тааланын динине кирүүнү каалашпады. Балким биз ата-бабаларыбыздын жолун жолдойбуз деп туруп алышты. Алар айтышты: "О Мухаммад, сен биздин асмандар жана жердин жаратуучусу болгон Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынгыла деп чакырып жатасың. Бир гана ага гана дуа кылгыла, ага эч бир нерсени ибадатта шерик кошпогула. Ташка, көлгө, тоолорго, дарактарга, күнгө, айга, жиндерге, периштелерге, кабырларга, арбактарга, адамдарга сыйынбагыла деп айтып жатасың. Туура, Аллах биздин жаратуучу, бирок мындай дин бизди канаттандырбайт. Биз өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын жолун жолдоп калабыз" деп айтышты. Акырында мушриктер Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өз мекени болгон Меккени таштап кетүүгө мажбур кылышты. Аллахтын буйругу менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадина шаарына карай жол алды. Мадинада адамдардын көп сандагы бөлүгү исламды кабыл алышкан эле. Алар Пайгамбарыбызды жана анын сахабаларын Мадина шаарында жайгашууга, отурукташууга чакырышты. Качан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келген кезде Мадина шаарынын эли Пайгамбарыбызды өтө чоң сүйүнүч менен тосуп алышты. Ошол вакытта Мадинада көптөгөн Исраил урпактары болгон яхудилер, жөөттөр жашашат болчу. Яхудилер китептериндеги кабарларда мына ушул курмалуу бактары менен атагы чыккан шаардан Пайгамбар чыгат деген кабарды мурдатан эле өз китептеринен билишет болчу. Бул жерден Аллахтын акыркы пайгамбары чыгуусу керек эле. Ошондуктан яхудилердин бир бөлүгү Мадинага көчүп келип отурукташып калышкан эле. Алар Мадинада жана Мадинанын айлана тарабындагы жерлерде, Мадинанын айлана тарабында жашашчу. Мына ушул яхудилердин арасында белгилүү бир киши бар эле. Ал киши Абдуллах ибн Салам. Ал илимдүү жана яхудилердин арасында өтө кадыр баркы жогору эле. Өзүнүн динийлиги жана
чынчылдыгы менен айырмаланып турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келиши менен Абдуллах ибн Салам жана башка яһудилер пайгамбарыбызга келип аны менен жолугушуп көрүшүүгө шашышты. Келиңиздер, бул орундагы окуяны Абдуллах ибн Саламдын өзүнөн угайлы. Андан Аллах разы болсун, ал айтат: качан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келген кезде бардык адамдар ага карай шашышты. Мадинада Аллахтын пайгамбары келди деген үндөр, сөздөр жаңырып кеткен эле. Аллахтын элчиси келди деген үндөр жаңырат болчу. Ошондо мен дагы аны көрүү үчүн чыктым. Качан мен анын алдына барып жүзүнө караганымда мен түшүндүм, бул жалганчынын жүзү эмес. Мындайча айтканда, Абдуллах ибн Салам ошол замат түшүндү, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чыныгы Аллахтын акыйкат пайгамбары экенин. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сүйлөшүп, ага бир катар суроолорду бере баштады. Ал ага ишенди, жана ислам динин кабыл алды. Жана мусулман болуп башка яһудилерди да исламга чакыра баштады. Мына ушул окуяны ал мындай деп айтып берет. Качан мен бул кишинин жүзүнө караган кезимде мен түшүндүм, бул жалганчы жүз эмес экенин. Анын эң биринчи адамдарга айткан сөзү: "Я айюханнас, афшус салама ва ат'имут таам ва саллу бил-лейли ван-насу ниям, тадхулул джаннати бис-салам." О адамдар, өз ара ортоңордо саламды жайгыла, жана кедейлерди тамактандыргыла. Адамдар уктаган кезде намаз окугула. Мына ошондо силер бейишке тынч эсен аман киресиңер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келген кезде адамдар бул киши эмнени айтар экен деп күтүп турушту. Анын алгачкы айта турган сөзү эмне болор экен, анын осуят насааты кандай болор экен деп күтүп турушту. Пайгамбарыбыздын эң биринчи айткан сөзү: "О адамдар, өз ара ортоңордо саламды жайгыла." Ошондуктан мусулмандардын өз ара ортолорунда "Ассаламу алейкум" деп саламды жаюулары эң негизги пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн болуп саналат. Пайгамбар Мадина шаарына келген кезде адамдарга алар өз ара ортолорунда эң биринчи бардык жерде саламды жаюуга буйрду. Ошондуктан биз биринчи дини багыттагы программабызды саламдашуу тууралуу айтуу менен баяндоо менен баштадык. Мусулмандар бири-бирине салам беришкен кезде "Ассаламу алейкум" деп саламдашышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз үммөтүн мына ушул салам сөзү болгон "Ассаламу алейкум" менен саламдашууга буйрду. Бул сөздөр эмне маанини билдирет? Аллахка шүгүрлөр болсун. Жаш кезибизден билебиз, бул салам сөзүн жана бири-бирибиз менен жолуккан кезде дайыма ушул салам сөзү менен саламдашып учурашабыз. Бирок көпчүлүгүбүз анын маңызын биле беришпейт. Чындыгында анын мааниси өтө улуу. "Ассаламу алейкум" деген сөз өзү бул дуа. Кайсы бир мусулманга "Ассаламу алейкум" деп айтсаңыз, ага сиз тынчтык, эсен аманчылык каалаган болосуз. Салам бул ар кандай жамандыктардан арылуу. Кайсы бир адамга "Ассаламу алейкум" деп салам берсеңиз, ага айткан болосуз: "Аллах сени ар кандай жамандыктардан куткарсын, сактасын" деп дуа кылган болосуз. Аллах сени оорудан сактасын, надандыктардан, адамдардын жамандыгынан, жаман сөздөрүнөн, күнөөлөрдөн сактасын, жүрөктүн бузулуусунан, ыймансыздыктан, шайтандын жамандыгынан, азгыруусунан, тозок отунан, бардык жамандыктардан сактасын деп мусулман бурадарыңызга дуа кылган болосуз. Биз намаз окуган кезде ат-тахият дуасын окуйбуз, ташаххудта отурган кезде мына ушул дуаны бир сүйлөмү "Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин" бизге жана Аллахтын салих бенделерине Аллахтын салават саламдар болсун деп дуа кылабыз. Аллах бизди жана бардык ыймандууларды ар кандай жамандыктардан коргосун. Адамдар өз ара ортолорунда бири-бирлерине тынчтык каалап саламды жаюулары байыртадан эле болуп келген. Бул салам адам баласынын атасы болгон Адам алейхиссаламдын убагынан бери эле бар. Бул салам момун мусулмандар үчүн кыямат күнүнө чейин уланат. Кыямат күнүнө чейин калат. Жана ошондой эле мусулмандар бейиште да бири-бири менен "Ассаламу алейкум" деп саламдашышат. Бул салам бардык пайгамбарлардын адаты жана сүннөтү, жана салих жакшы адамдардын бөлүнгүс маанилүү бир өзгөчөлүгү. Өкүнүчтүүсү, кээ бир мусулмандар бүгүнкү күнү бул сонун болгон бул ибадаттан баш тартышты жана алыстап кетишти. Саламды таштоо мусулмандардын ынтымагынын жана биримдигинин жоктугунун себеби болду.
Musulmandардың ортасында келишпестиктер, бөлүнүүлөр жана жүрөктөр бири-биринен алыстады. Мунун барысы Аллахтын буйругуна, өкүмдөрүнө каршы келет. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Валлази нафси биядих, ла тадхулул джанната хатта ту'мину, ва ла ту'мину хатта тахаббу, авала адуллукум аля шейин иза фаалтумуху тахаббтум афшус салама байнакум." Жанын колунда болгон затка ант. Силер бейишке кирбейсиңер, ыйман келтирбесиңер. Жана ыймандуу болбойсуңар, качан бири-бириңерди жакшы көрбөсүңөр. Силер бири-бириңерди жакшы көрө турган амалга багыттап коеюнбу? Силерди бири-бириңерди жакшы көрө турган амалга багыттап коеюнбу? Анда өз ара ортоңордо саламды жайгыла. Кээ бир мусулмандар бири-бирлеринин алдынан өткөн кезде салам бербей өтүп кетүү адат түсүнө кирип калды. Жана бул саламдашуу менен өз жакыныбызга жана тааныш билишибизге гана салам берип калдык. Жат бир мусулманга салам берүү маанилүү нерсе катары санабай калдык. Жат бир мусулманга салам берүүнү маанилүү нерсе катары санабай калдык. Эгер бир тааныбаган мусулман салам берсе, ассаламу алейкум деп айтса, ага таң калып, мага эмне үчүн салам берди бул киши, ал мени кайдан билет деп таң калуу менен кабыл алабыз. Караңыз, бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бир киши келди жана айтты: "Мен жакшы мусулман болуу үчүн эмне кылуум керек?" деп айтты. Ислам амалдарынын ичинен эң жакшысы кайсы деп айтты. Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага жооп берип айтты, жанагы кишиге, сураган кайсы амалды кылсам диним жакшы болот деп сураган кишиге айтты: "Сен муктаждарды курсагын тойгузууң, жана салам берүүң сени тааныган, тааныбагандарга да." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул айтканы буйрук катары саналат. Салам берүү, саламды жайуу бардык жерде анын буйругуна моюнсунуу болуп саналат. Тааныгандар менен эле саламды чектелбей, балким тааныбаган мусулман бир туугандарга да салам берүү керек экен. Салам берүү бир мусулманга дуа болот, жана андан да жооп дуа болот. Салам берүү менен салам берген кишиге да дуа болот, жана жообу кайтат. Салам берүү менен Аллах Тааладан ажыр сооп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Абдуллах ибн Умар деген сахабасы бар эле. Чындыгында бул кишиде өтө илими чоң эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламны окуган эле. Анын бекем ыйманы, чынчылдыгы бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул тууралуу өз айткан. Абдуллах ражулун салих. Абдуллах жакшы, салих киши деп айткан. Абдуллах ибн Умар кээде базарга барып, ал жерде турган адамдарга барып салам берет эле. Ал базарда алдынан жолуккан баарына салам берет эле. Алдынан чыккан соодагерлерге, бай кедейлерге аларды айырмаламай салам берет эле. Бир жолу Абдуллах ибн Умар бир жолу базарга баруу үчүн чыкканда анын бир таанышы ага айтты: "Сен эмне үчүн базарга барасың? Эч бир нерсе сатып албасаң, базардагы нерселер менен кызыкпасаң, жана баасын сурабасаң, базарда сага эмне бар?" деп айткан кезде, сураган кезде сатып албасаң, же бир нерсени сатпасаң, жана адамдар менен отуруп сүйлөшпөсөң деп андан сурады. Абдуллах ибн Умар жооп берди: "Мен базарга салам бергени барамын" деп айтты. Менин алдымдан жолуккан адамдарга салам берүү максатта. Мына ушул сахаба мына ушундай саламды жайган экен, андан Аллах разы болсун. Эмне үчүн бул сахаба мындай кылды? Саламды жайуу жана адамдарга тынчтык каалап салам берүү бул хадисте айтылгандай бейишке кирүүнүн эң негизги себеби. Жана Аллахтын ажыр сыйлыгына жетүүнүн жолу. Эгер бир мусулман киши өз бурадарына ассаламу алейкум деп салам берсе, ага 10 сооп жазылат. Эгер ал 10 мусулманга салам берсе, ага 100 сооп жазылат. Ошондуктан Абдуллах ибн Умар базарга бекеринен барган жок. Бул пайдалуу соода. Кайдан табасың мынча адамдын көбү базарда. Ошондуктан салам берүүдөн чарчоо керек экен. Мына ушундай берекелүү болгон салам бизди тажатпоос керек. Мына ушул өз ара саламдашуу бул мусулмандардын өз ара ынтымагын жана бири-бирине болгон сүйүүнү ортолорунда бекемдейт. Жана өз ара урмат сый жүрөктө билинет. Өзүңүз караңыз, сиздин алдыңыздан бирөө өтүп калса, сизге салам бербесе, сиздин жүрөгүңүзгө суукчулук түшөт. Ошол кишини жакшы көрбөйсүз. Кала берсе, тааныбаган, билбеген адам салам берип өтүп калса, жүрөктө жылуулук пайда болот. Жана ал кишиге сүйүү пайда болот. Кимдир бирөө айланасындагылар салам берүүнү жакшы көрсө, кимдир бирөөнүн айланасындагылар салам берүүнү жакшы көрсө, ассаламу алейкум деп айтса, анын жөнөкөйлүгүн билсе болот. Башкаларга урматы бар экенин далилдейт. Жана анын жүрөгүндө жамандык жок экенин, текеберлик, көрө албастык жок экенин далилдейт. Чындыгында салам
мұсылмандарды жақындатады. Салам мұсылмандарды бір-бірін таныштырады. Саламдашу адамдардың арасындағы сүйүү жана өзара келишүүнү пайда кылат. Кана эмесе агалар, эжелер, мына ушул улуу ибадатка амал кылайлы. Бул улуу ибадаттын бул түрү менен Аллахтын ажыр соогуна жетебиз. Жана бейишке кирүүнүн эң негизги себеби экен. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Аллах баарыбыздан разы болсун. Жана саламды жайган пенделерден кылсын. Аллах Таала сизди сактасын, өмүрүңүзгө береке берсин. Аллаху а'лам. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.